Быйыл көз каранды эместиктин 34 жылдыгын белгилеп жатып, Кыргыз Республикасынын бардык чек арасы такталып бүткөндүгүн баса белгилеп айта кетейин. Өткөн жылы Кара Кыргыз автоном облусунун 100 жылдыгына карата 100дөн ашуун социалдык жана өндүрүш объектилерин ишке киргизсек, мына быйыл көз карандысыздык майрамынын 34 жылдыгына карата кечээ дагы 100 социалдык жана 60тан ашуун өндүрүш объектисин ишке киргиздик. Алар албетте өлкө экономикасына дем берип, элдин жашоосун жакшыртууга чоң салым кошот. Быйыл жылдын 7 айын мисалга тарта турган болсом, ички дүң продукциянын көлөмү 865,2 миллиард сомду түзүп, 11,5%га көбөйдү. Өлкөбүздүн булуң бурчунда курулуш иштери кызуу жүрүп жаткан чак. 2025 жылдын 7 айынын жыйынтыгы боюнча курулуштун өсүү темпи 137,8% болгонун баса белгилеп айта кетейин. Мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу 7 облуста тең үйгө муктаж жарандарыбызга үй куруп берүү саясатыбыз өз жолунда бирдей кетип бара жатат. Жана мындан ары дагы улана берет. Салынып бүткөн үйлөр кезекте турган жарандарыбызга четинен тапшырылууда. Аймактарда да маанилүү иштер жүрүүдө. Биз турган Жалал Абад облусунда жол, энергетика, өндүрүш тармагында болобу, же башкаруу түзүмүндө болобу, дээрлик бардык тармактарда өнүгүү бар. Облустун борбору болгон Жалал Абад шаарындагы өзгөрүүлөрдү өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Жалал Абад шаарын экинчи экономикалык борборго айлантуу маселеси ийгиликтүү ишке ашып жатат. Мындан сырткары Жалал Абад эл аралык аэропортунун курулушу облустун стратегиялык маанисин арттырат. Деги эле жалпы аймактардагы аэропорттордун реконструкцияланышы, эл аралык аэропорттордун салынышы менен катар ИКАОнун эл аралык жарандык авиация уюмунун 2024 жылдагы аудитинин жыйынтыгы да сөз кылууга арзыйт. Анда Кыргыз Республикасынын авиация коопсуздугунун маанилүү элементтерине шайкеш келүү көрсөткүчү 85,76% деп бааланып, кемчиликсиз жыйынтыкталды. Бул биздин авиация тармагында жүргүзүлгөн реформалардын эл аралык деңгээлде таанылганын ырастайт. Мындай ийгилигибизди эгемендик майрамыбызда жар салууга негиз бар деп эсептеймин. Кымбаттуу Жалал Абадтык агайын туугандар, жаңы имаратыңыздар ак жолтой болуп, тагдыр чечер чоң идеялар демилгеленип, маанилүү чечимдер кабыл алына турган куттуу жайга айлансын. Урматтуу мекендештер, ошентип бийликтин жасап жаткан алгылыктуу иштерин жалпы журтубуз дагы ишеним артып колдоп, коштоп келишүүдө. Стратегиялык демилгелер институтунун маалыматтарына караганда, үстүбүздөгү жылдын 6 айындагы жыйынтык боюнча